Өлкөдө Евразиялык экономикалык биримдиктин эрежелери күчүнө кирсе, жергиликтүү өндүрүшчүлөр ири зыянга учурашы ыктымал. Бүгүнкү күндө ун, шекер, эт жана сүт азыктарын өндүргөндөр иши жүрбөй, жумушсуз калабыз деп кооптонушууда. Себеби буга чейин өндүрүлгөн товарларга болгон баа дээрлик бирдей болсо, Евразиялык экономикалык бирликтин тартиби күчүнө кирген соң, коңшу өлкөдөн товар алып келген ишкерлерден бажы төлөмдөрү алынбай калат да, сырттан кирген товар арзандайт. Ал эми бизде өндүрүлгөн товарлар кымбат бойдон калып, жергиликтүү ишкерлер чыгарганын сата албай калышы ыктымал. Алардын буудайы өздөрүнө жакын. Буудай негизинен Казакстанда, Россияда өсөт. Анан биздин өнөр жайларыбыз ушу Россия, Казакстандан буудайды алып келип, ташып келип, иштеп чыгарып, жана жергиликтүү рынокто сатып жаткан үчүн өз наркы жана баасы жагынан Казакстандын жана Россиянын, өзгөчө Казакстандын уну менен тең таймаша албай жатабыз. Мындай кооптонуулар өзгөчө ун өндүрүүчүлөрүндө күч. Себеби биздин ишкерлер сапаттуу ун чыгаруу үчүн Казакстандын буудайын көбүрөөк кошууга аргасыз. Мындан улам өзүбүз миллион тонна буудай өндүрсөк, 350 000 тонна чийки затты коңшу мамлекеттен алып келебиз. Дан эгиндерин Казакстандан алууда кошумча нарк салыгын төлөөгө туура келет. Биздин ишкерлер сырттан импортталган буудайды кошумча нарк салыгынан бошотуу керектигин айтышууда. Бул маселени чечиш үчүн биз азыр өкмөткө кайрылдык. Кирип аткан чет өлкөдөн кирген, Казакстандан кирген буудайга нулевой ставка НДС деп бизге мыйзамга киргизсе, бизге жеңилчилик болот деп ойлойбуз. Анткени азыркы учурда пошлина бар, импортный пошлина 3 сом 1 килограммга деген. Анан НДСтан бизди бошотсо, биз конкурентоспособный болобуз деп ойлойм. Эгер өкмөт жергиликтүү өндүрүшчүлөргө колдоо көрсөтпөсө, ансыз да кооптуу абалда турган тармакты жоготуп алышыбыз ыктымал дешет ишкерлер. Себеби унду чыгарган соң аны 6 айдын ичинде сатып түгөтпөсө, сапаты төмөндөп, жараксыз абалга келет. Демек өндүрүшчүлөр кирешеден кол жуушу ыктымал. Эгер бул тармак үзгүлтүккө учураса, анын кесепетинен башка азыктарга болгон баа да жогорулайт. Ал аз келгенсип айдоо аянттары да кескин азайып кетиши мүмкүн. Буга алдын ала тынчсызданган ишкерлер өз сунуштарын өкмөткө жолдогон. Алардын негизинде мыйзам долбоору иштелип чыккан. Анда чет өлкөдөн келген буудайдын кошумча нарк салыгын жоюу жана коңшу мамлекеттерден алып келинген даяр товарларга салык киргизүү. Биздики салык төлөп атат да бизге. Алар бияктан салык өтүп кетип атпайт. Ошон үчүн айтат, эгерде бизге Казакстандын уну менен Кыргызстандын унуна калыс мамиле кылып, ошо бирдей салык төлөгөнгө шарт түзүп бергиле, андай учурда биз конкуренцияга чыдайбыз дегенде деп жатышат. Бул сунуш эске алынып, товарларды маркировкалоо ыкмасын киргизүүгө даярдыктар көрүлүп жатыптыр. Учурда мыйзам долбоору министрликтердин кароосунда. Бардык сунуш пикирлер эске алынган соң, документ Юстиция министрлигине жана өкмөткө жөнөтүлөт. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.